Қытай 16 июнда саат 9:30 чамасында Гуандун провинциясынын Гуанчжоу шаарындагы Гунхуа районундагы Тайпин шаарында катуу бороон жана катуу торнадо болуп, анын кесепетинен электр сымдары жана жабдуулар бузулуп, 5400дөн ашык үй жараксыз калды. Негизги бөлүштүрүүчү аймак Гудонг айылы, Шуйнан айылы, Тайпин айылы жана башка аймактар. Торнадо бир нече мүнөткө гана созулганы менен кыйратуучу күчү укмуштуудай болуп, жер башаламан болуп калганы айтылат. Жабыркагандар тууралуу маалымат түшө элек. Интернет колдонуучулар жайгаштырган видеодо 16 июнь күнү кечинде Гуанчжоунун Гунхуа районундагы Тайпин шаарын кара булут каптаганын көрүүгө болот. Кара булуттун астында калың торнадо пайда болду. Торнадо капысынан пайда болуп чагылган жарк этти. Торнадо кайда барбасын кеминде 3 жолу чагылган түшүп, андан кийин асмандын жарымын кызарткан күчтүү учкундары болгон. Көптөгөн көрүнөк жарнактар оодарылып, бак дарактар жулунуп кеткен. Сиздерге дүйнөдөгү эң маанилүү жаңылыктарды тааныштырган мен Полотбек Айдаркулов болдум. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанында коңгуроочонду басып коюңуздар. Аллахым баарыңыздардын ден соолугуңуздарды бекем кылсын.